Isım kanday ысым мыйгары? Isım mıygары элек биздики. Экөөдө көп күймүз. Илабыңыз болду. Biz bularga at tapkanбыз. Medina, Madina deyip. Medina. Madina deyip. Yok, biröz çok bolsa. Бүгүн жазганыңыздарда ушуну пикир турабы? 11-inde турган biz 12-сине жазганбыз да. 4 айлык 5 айлыгында билгенбиз эгизгени. Ага канаттанбай 7 айлыгында УЗИлерден да күчтүүрөөк дофлерге түшкөнбүз. Анлык билиш үчүн дофлерге түшкөндө бул жерде жазылып турат мына жерде. Булар эгиздепчи. Эгиздеп жазылып турат да мына түшүктө. Мына матто визуальный режим плот деп турат да. Булар буну эме кылбай да бул жерден осо пол жен деген эме болот да. Бул жерде эки болуш керек. Болгону бул жерде бир маткада эки кыз жайгашкан үчүн булар кыскартып кыз деп жазган. Экөө бири-бирине куюп койгону окшош деген. Анан дофлердин айтканы боюнча бул 10-айдын 12-9 күнгө чейин төрөйт деген. Акыркы эмес ушул жерге бирөө 11-ине төрө деген чейин. Бул жерде да размери 29 двойнашка деп турат да. Булар болсо берге таң 11 таңамал 5:30-дарда алтыларды алып келген. Алып келгенде да алып келип берге алып кирип бергенбиз. Берип мен ушул жерде болгом. 12-ге чейин мындай эме болуп 12-ден жок болуп кетти келинчегим. Жок болуп кетип 3:30-да мага чалып чакырып тез келиң деп. Мен ротзалга кирдим. Ошо ротзалга кирсем бир эле кызым жатат да. Экинчи кызым жок. Бир эле кыз болуп калды деп койду. Ал жерден келинчегим ошо застанияда жаткан келинчегим болгон эшикке чыгып анан ойлоп мына документтен эме алып келип көрсөттүм мен. Экөө турбайбы мына өздөрүнө кирип бекитип тартып алган УЗИси бар да. Бул ошо ротко залга кирерде 1 саат мурда кирген түшкөн УЗИси. УЗИни тартып аткан эже да айткан бул экөө экен, экөө тең ылдыйда карап турат багышты деп көрсөткөн врачтар полный. Анан бул өзүнүн күчү менен төрөйм деп биринчиси уже төрөп атканда уже эме болуп калат, кичине кыйналып калганда кесем десе келинчегим кеспең, мен өзүм төрөйм десе ол кыйкырып бакырат, анан кесип салат. Уже кесип салгандан бул экинчиси жөнүнө чыгып кетет экен. Экөө 1 тонн болгон аз, булар болсо 1 эле тонн, бизде 2 тонн жок болот дейт. Экөө 1 тоннда жайгашкан үчүн 2 тонн болбойт ал жерде. Ошон үчүн мен суранам ушул экинчи балам мага таап бергиле. Азыр бүгүн кирип чыккан болсо колуңардан келгени кыла дейт. Калап прокуратурага жазгыла дейт. Бирөөбүз, значит бирөө деп булар турат. Мен ага канаттанбайм да бирөө. Бул жерде дофлердин өздөрүнүн эмесинен бар, двойнашка дегенен өздөрүнүкүнөн болбойт да бул. Өздөрүнүн жок дегени мына полный адашкан болсо мына документ өздөрүнүкү жок дегени бирөө деп жазыш керек эле да. Ошондо мен канаттанат элем, болуптур бирөө экен деп. Бул жерде мына документте полный экөө да. Мына документте мына полный документтеринде экөө. Полный бул жерде да экөө. Мына экөө деп турат. Мына полный документтеринде эки болуп кетет, анан төрөгөндө бирөө болуп калыш бул табышмак да мен үчүн. 1 саат мурун калганда УЗИге түшкөндө двойной деп айтылган. Экөөнү тең жүрөк согушу улатат деп явно көргөзгөн. Анан төрөткө кирип атканда кылсайган. Төрөттө 1 саат толго болду. 1 сааттан төрөлгөндө биринчисинин төрөлгөнүн билем. А еще адан кийинкиси эмне болгонун билбейм. Аны көзүмө ачсам уже тигип коюшуптур. Бирөө эле деп ошону бирөө эле кызыма карматып койду. Бирок ага чейин өздөрү деле текшерип атканда уже төрөт толго болуп суусун жарганда да экөө деп атышы, анан бирөө деп берип коюшту. Менин күмөнүм мен төрөгүчө эки болуп анан төрөгөндө эле бирөө болуп калган эмне үчүн деген. Аны ошол төрөп аткан учурда дагы врачтар көбөйүп келишкенде көбү келишкен, бирок ошол учурда билбей калдым мен кайсынысы деп. Мага врачтар булар деген бир деле төрөдүң сен деп ушинтип атат. Биздин эме боюнча бул жерге мен приемныйдан кирип баштап текшерип баштаганда двойной болуп, еще гинеколог да кошо жүргөн, двойной деп киргизген. Анан төрөгөндө эле бирөө болуп калып атпайт. Киребештеги эле түшкөн. Андан 15 күн мурун келип түшүп кеткенде ал өкөтөн башы менен деп ол УЗИ жөнөткөн, ал кагаз апарып мен ошо көк жаңгактагы немеге поликлиникага тапшыргам. Уроттун алдында, төрөөрдүн алдында УЗИге түшкөнсүң эмне деди? Анда да экөөнүн жүрөгү согутат деп экөөнүн жүрөгүн сен угузган.
А сиз төлөгөндөн кийин азыр жаңжал чыкканда тиги УЗИге барып сурадыңызбы? Ал эже жок. Анын ордуна башка эле эже жүрөт, ал эже көрүнбөйт. Siz qancha vaqtda baribir o'zingizga kelib qaradingiz? Мага мындай 1-2 мүнөт эле болгондой болду, бирок бат эле бул баары айтат, тону кеч түшөт деп, бирок бат эле түшүп калыптыр. Мага 1-2 мүнөттөй башым мындай болгонун билем. Уже ошол убакытта мен көзүм ачкандан кийин анын кызым ыйлап аткан болду. Биз байлыши деди, анан еще неме деп сайды, баягы толгон экинчисин келтирет деп сайды. Анан бирок толгодо деген мен өзүм толготуп атканымда билем да, ушу вроде бы кесип атканын сезгем, ошого чейинкисин сезгем, адан кийинкисин сезбегем. Siz ошол көзүңүздү ачып экинчисин издеп баштадыңыз да? Экинчисин сураган жок, экинчим жок деп эле коюшту. 2 тонн түшүш керек, анан тону мындай болуш керек дейт. Булар 1 тонн жаткан деп айтылып атат. Доплерде ошон 1 тонн деп айтылып атат. Булар болсо 1 тонн жатса деле бирөө эле деп ошентип атпайбы. Кыймылдаганда деле экөө кыймылдаган мен сезчүмүн. Бул жакта деле кыймылдаган сезчүмүн. Ых тутат эткенде ичиңе жатканда, ошондо ых тутканда да экөө бирдей ых тутканда ошол да сезилчү да мага. Кыймыл аракети, кыймылдагандарда сезчү, бияк мен да жата албайм, бияк мен да жата албайм. Ых тутканда, бирдей ых тутканда эки жерден чыгат эле ых тутканы. Анан келсең ошо киндикте аркылуу барат экен да, изилдеп анан жон койсоң мындай өзүң мындай киндикке келбесең эки жерден тутуп аткан сезилип турчу. Еще төрөтүп атканда дагы кыйкырып, уруп бир эже ошо төрөтүп аткан врач эже жөн жатчы деп урушуп атканын билем да. Жөн жатчы деп кесип атканда урушуп атканын билем да. Мен жаным ооруйт экен да, анан ошол убакта бир аз мындай кыйналат экенсиң, ошондой. 3 килограмм 600. 3 килограмм 600, Анан бирок доктурлар айтканда бириси салмагы көбүрөөк туулат, экинчисинин салмагы азыраак туулат. Заранее айткан. 3 килограмм 600, Бияқта қарап, мына бала. Süt emisi azыр кандай берип кызыңыздын? Азыр ысым кандай болду? Ысым мыйгары. Ысым мыйгары элек биздики. Экөөдү күтүбүз. Ыйлабаңыз болду. Nereye sen kolunu salып тазалап чыгып барды жакшы деди мага ошол жерде. Ошол сиздин моюңузга аласызбы? Матканы текшериш керек. Жок, сиз ошол матка жерде жатууда мен киргенде? Эсен процент. Жок, ошондо Мына 1 тонн. Ошол мына тазалап чыкты менен печатка менен де печаттын чечип алып мен алып. Bir киндик чыкты. Мына Анаргүл. Ишенде жүрбөгүн мындай ситуация болгон бизде. Эмнеде көлдө болгон ушундай ситуация деп сразу айттым. Мына көрдүңбү, bir киндик, bir бала чыкты. Деп айтты өзү. Ошон үчүн мен экинчи баланы таппай атам деп Розага чакырганда келдим. Перчатка кийип көрдүм. Көргөндө экинчи бала билинген жок мага. Тону уже түшүп келатты. Тону түшүүдүн да сразу чакырттырдым. Күйөөсүн чакыргыла, главврач чакыргыла деп. 1 тонн түштү, 1 киндик түштү. Мына көрдүңбү? Канча бала төрөдүм десем 1 бала чыкты дейт кыз өзү Анаргүл. Ооба түшүндүм эже, сизди түшүнүп атам дедим. Мен айттым, сени мен уктатып койгон жокмун, наркоз берген жокмун. Сен өзүң эсигиңде жаттың, көрдүңбү дедим. Мен сени эч нерсе кылган жокмун. 1 бала чыкканын көрүп атасың десем, ооба түшүндүм эже деди. Анан мен чыгып кеттим, главврач чакырдым, биякты чакырдым. Кийин бул жигит келди, главврач кирип кошо көрсөттү, түшүндүрдү. Мына 1 тонн турат, 1 киндик турат деп түшүндүргөнбүз ошондо эле. Биз мындай нерсе жок. Bir киндикти көрсөткөн жоксуңуз эле чыкчам мага. Процентте турганын көрсөттүк деп атат акча. Сато келчегин көрсөттүк. Келчегин көрдү. Мен не болсо bir yerine de көрсөтмөм. Акчадан сурасам көрсөттүк дейт. Көрсөткөн жок. Чакырып ошол. Акчадан сурайсың, макул. Тиги Анаргүл эже өзү айтып атат да, баягы бир баланы төрөгөндөн кийин мага укол беришти, жаппашма депчи. Анан бул обезболивающий деп беришти, мен ошондон кийин эс чумду жоготуп койдум деп атат да. Ушул укол жөнүндө Кандай укол ал? Ал укол, окситоцин, 2 ампуланы, 10 единиц ампула, любой төрөттө, бардык төрөттө с целью профилактики кровотечения 3 периода и для активного ведения 3 периода жасалат. Бардык аялдарга внутримышечно.
Муш менен бизге өткөн жылы келген. Мурунку өздөрүнүн эмеси жана черно-белый форматта бар. Ошол өзү менен иштеп атышкан. Буларды баягы акча каражаттын негизинде жаңы УЗИ алганын болбойт. Азыр мына уже бул жума 3-чү жума кетип атат. Булар жаңы аппарат УЗИ менен иштеп атышат. Бул УЗИ жаңы келди. Бул ушуга тартылган да? Тиги кайсы эмеде числосу эгер дал келе экен, анысын айта албайм. Бере албайм, потому что мен УЗИ эмесмин, УЗИни башка аялдар көрдүм. Мен саат 8:30 жумушка келдим. 8:30 жумушка келип, аял 15-тен 20 өткөндө төрөлдү. Бала кыз 3 килограмм 600. Бала төрөлөр менен мен заведующий Султанова Маржан Турдалиевнаны чакырдым. Потому что экинчи пот жок, мен ичин кармап көрөлү, экинчи пот жок деп айттым. Потому что биз деле УЗИден бардык жактан подтверждение двойня болгон үчүн биз деле двойняны күткөнбүз. Бала чыгар менен Маржан Турдалиевна келип, баланын тонун түшүрдү. Баланын тонун түшүрүп, 1 пуповина, 1 тон чыкты. Аны чыгары менен эле биякта күйөөнү чакырдык, күйөөнү да киргизип, тонду дагы, баланы да көрсөттүк. Аял сознание эч кандай наркотический жанагы алган эмес. Аял сознанияда турган. Аялга эч кандай кошумча уколдор жанагы немелер берилген эмес. Бардыгын аял көрүп сезип, аял осознанно мен кайра айттым, мына мен неге көтүмөн чыккан баламды билбеймин, ооба 1 бала төрөдүм деп. Мен кайра аялга түшүндүрүп айткам. Ооба 1 бала төрөдүм деп айткам. Анан ага чейин сиз деле кабыл алганда ошондо УЗИден эгиз экени боюнча көрдүңүз да? Ошоңуз менен. Ооба, эгиз экен деп көрдүм, историясы менен тааныштым. Ошондо? Ооба, эгиз деп келген. Анан сиз деле төрөткө алып келип аны эгиз төрөтөм деген эле ой менен. Ой менен эле, ошондой эле ой менен киргенмин. Ооба. Киргенде төрөдү? Төрөлөр менен эле заведующий чакырдым. Заведующий статус заведующийди чакырды. Бардыгы кирди. Ошол жерде санитаркалар, акушеркалар бардыгы көрүп турушту.